Нарында облусунун Кочкор районунда автокырсык катталып бир адам каза болду. Кырсыктын кесепетинен дагы бир киши жабыркаган өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Малым болгондой, Бишкек Нарын-Торгат унаа жолунун 180-чакырымында кубакы ашуусу Шкода Октавия үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу Рулга Албай жолдун четиндеги бетон тосмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен бир эркек киши каза болуп, бир эркек киши жабыркаган. Аты жөнү такталууда. Жерине 4 куткаруучу тартылып, каза болгон жарандын жансыз денеси тез жардам кызматына өткөрүлдү дешти министрликтен. 22 декабрда Бишкектин 1-Май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновдун баш коргоо чарасын өзгөрттү. Бул маалыматты репортер кечиге анын жактоочусу Бактыбек Жумашев тастыктады. Анын айтымында буга чейин Жогорку кеңештин депутаттары Жетигеновду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат беришкен эмес. Эл өкүлүнүн баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча сотко УКМКнын тергөөчүсү кайрылган. Жыйынтыгында сот Жетигеновду камактан бошотуу чечимин чыгарды. Буга чейин ушундай эле жол менен депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулбукаров кабактан бошотулган. Белгилей кетсек, УКМК Бакыт Жетигеновду бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жандап коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.